Өзүңүздөр көрүп турган бул кадимки сүмөлөк даярдоодогу даярдалчу буудайдын өнүмү. Бирок бул сүмөлөк үчүн эмес, өсүмдүктү топураксыз өндүрүү ыкмасы менен даярдалган. Биз бүгүн Баткен районунун Бужун айылындагы Чынара Масалиеванын үйүндөбүз. Бул өсүмдүктөр кандай максатта өндүрүлүп жатат жана айымдын короосундагы чарбасы тууралуу чогуу маалымат алабыз. Эфирде Жашыл подкаст, аны мен Бермет Манасов алып барам. Амансыздарбы? Айы сонунго бул жакта көчөттөрдүн түрү өндүрүлүп аткан турбайбы, э? Ооба. Помидор, бадыраң, болгарский калампыр. Бардык эле көчөттөрдүн уруктарынан өстүрөм. Жылда эле 5-6 жыл болуп калды бул бизнеске өткөнүмө. Быйыл эми бул көчөткана кичи теплица курулуп, бизде азыр климаттын өзгөрүшү боюнча вообще эгин-тигиндер дагы жакшы болбой атат го, суу тартыштыгы болуп атат. Анан топурактар сапатын жоготуп атат, күн ысып кетип атат, кээде мөндүр жаап, жазып келген маалда эле үшүк болуп атат. Ошондуктан күнөскананын жакшы жактары өтө көп экен. Тамчылатуу суугары менен болгон өзү негизи бу жер. Анан азыр көчөттөрдү өстүргөндүгүм үчүн жыйнап койдум да. Буларга колдо эле чачылат да лейка менен. Тамчылатуу суугарууду эртең көчөттөрдү жыйнап алгандан кийин зелен өстүрсөмбү деген оюм бар. Ошолорду тамчылатуу суугаруу менен кылам. Мен биогумус өндүрүп баштаганмын өзү 5-6 жыл мурда. Анан малдардын кыгын ачытып, күйгүзүү жолдору менен пайдаланам. Химикат колдонбоймун. Слитер мочалиналар да колдонулбайт. Ошолор менен, көңдөр менен өзүм көчөт өндүрөм. 5-6 жыл болуп калды көчөт өндүргөнүмө. Быйыл ушул теплицага көбүрөөк эгейин деп пландаганмын. Азыр 2 бөлүп эле койдум да, эртеңки кечки кылып. Бул жактагыны эртеңки кылып эктим. Бат жетилди. Эми теплица бар бир сырттагы абага караганда жылуу болот экен. Буларды эксперимент катары эктим, кимиси жакшы өсөт экен деп. Редиска, укроп, салатный лист, кашнич, сельдерей. Буларды кылып көрөйүнчү, кимиси өсөт экен деп. Караң, салатный лист аябай сонун өсүп атат. Аябай сонун өсүп тур, салатный лист. Бул укроп. Шпинат, мына быйыл бардыгы самса кылып атышпайбы, өзбектөрдөн сатып алып. Ошону дагы эктим. Быйыл эксперимент болуп атат дейм. Мага теплицада иштөө үчүн өзүмө тажрыйба арттырып атам да. Кандай кылып? Анан муну сатыкка дагы чыгарып атасыз, э? Ооба. Аны эми бургерлерге берип атам салатный листти. Штугуна 2 сомдон. Ошолордо иштетилет экен да. Анан калампыр көчөт. Майтеги, помидорлорду бардыгын пикировка кылдым стаканчиктерге. Стаканчиктерге пикировка кылып, элдердин жери даяр болгучу чейин мен адаптация кылып коем да, уже кайра башка турпакка барып отурукташууга. Кийин барып отургузгандан кийин ол стресс албай эле башка базары көктөйт дагы. Башка көчөттөргө караганда 2 жума алдың даяр болот да. Мемес. Эрте пышат. Дыйкандар үчүн дагы бир топ ыңгайлуу турбайбы? Көбүнесе базардан ал кайсы жактан сатып алганда алып келип тиккенде көктөй калышымдын себеби алар шорго даяр болгондорчу. Ал эми бул жерде нукура, органикалык көчөттөр өстүрүлүп жатыптыр. Деги эле ушул сиздин алдыдагы дагы пландарыңыз кандай, максаттарыңыз кандай? Главный максатым мен органикага өтүү. Экинчи максатым сандан сапатка өтүү. Базардан мурда өзүм дагы эгип жүргөнмүн. Стаканда эле кашыкта бергендерден алып келип көчөдө саткандардан эгип. 5 та салса, анын 4 чирик болсо, 2 та помидор зорго алып жүргөнбүз да. Биз вообще ону эсептеген эмеспиз. Мен мына проекттерден, долбоорлордон, окууларга катышып, өзүмө аябай жакшы немелерди алдым, тажрыйбаларды. Сапаттуу үрөндөрдү акчасынын кымбаттыгына карабастан эле алып эге берсек, бизди актайт экен. Ошол кетирген күнүбүз, убактыбызга, энергиябызга ылайык түшүм алсак, өзүбүзгө дагы жакшы экен. Мен максатым ушул бардык эле өзүм окшогон дыйкандарга, көп балалуу энелерге, сандан сапатка өткүлө, органика менен өстүргөндү үйрөнгүлө,
Мен эшигим ачык. Мен өзүмдү 7 жыл 8 жылдан бери агрономдорду ээрчип жүрүп, проекттерде жүрүп, практика агрономду эле ойлоп калдым. Себеби мен ошолордун оозунан чыкканды практика жүзүндө сөз аткарып көрөм да. Анан жыйынтыгы менен сүйлөймүн адамдарга. Ошол менин келечектеги максатым ошол жайылтуу, органикага өтүүнү, сандан сапатка өтүүнү, кымбат болсо дагы үрөөндөрдөн жакшысын алып, түшүмдүү мол кылуу. Анан даамы дагы ошол биз өзүбүз мурда жеген помидорлордой, бадыраңдардай даамдарды сезип жейсиң да, органика менен өстүрсүң. Ушул жумуш жок деп кол кошуп үйдө отуруп калуу бул курулай эле шылтоо турбайбы? Мына сен аны далилдеп келе жатасың. Мына жерди дагы ошентип даярдаганмын. Малдын күйгөн кыгы, биогумус, анан жөн турпак, көлдүн куму ошолорду аралаштырып туруп даярдап эткенмин. Анан мына стаканчиктерге көчүргөндө дагы мен ошол кичине базардын торфудан аралаштырам. Себеби нымдуулукту жакшы кармап, тамырынын неме болуп кетишиге, өсүп кетишине жакшы да. Анан турпакты дагы ошол биогумус менен колдоном, сөзсүз. Биогумус турпактын составын, гумусун жакшыртат да. Бизде жердин гумусу акыркы маалдарда жоголуп кетип атат. Биогумусту пайдаланалы деген дагы ошол. Силикер мочалиналарды колдоно берип, жер сапатын жоготуп койгондо. Ошол гумусуну көбөйтсөк, жердин борпоңдуулугу, анан күбөлүүлүгү күчөйөт да. Мына мен даярдап койгондорум ошол көчүрөмүн деп ушинтип даярдап алабыз. Балдарым менен эрте жаздан бери жумушта бизге. Үйдө отурганда дагы иш жасаса болот да, бекер отурбастан. Үй бүлөлүк каржы булакты толуктоо менен бир үй бүлөнү жумуш менен камсыздап турбайбы? Жолдошуңуз балдарыңызга жардамга келеби? Ооба. Мен ошол балдарым, 6 балам бар. Кыздарым, балдарым бардыгы мен кылган ишти кылат да. Дыйканчылык эмне десе айтып берсе керек деп ойлойм. Бардык ишиме аралаштырам. Анан агрономдор жетишсиз, азыр биздин айылда вообще эле жок койсо. Ошон үчүн агрономдукка окутсамбы деген дагы ойлорум бар. Балдарымды. Былтыр өзүм эккенмин. Өтө сапаттуу өрөөн. Линда деген помидорлук. Эгер кызыккандар болсо интернетке жазып караса болот түшүндүүлүгүнө. Былтыр өрөнгө көңүл бөлүш керек обязательно. Биз муну мен 20 сомдон саттым да. 20 сомдо кымбат десек, мунун бир эле уштук мөмөсү помидору актап коет да негизи. Адамдар ошону мындай билбейби, же ой жүгүртпөйбү, ошондой. Мен ошону сунуштайм да. Бул 4 кило, 5 килога чейин салат да бизде. Бир уштук эле мөмөсү актап коет бул бир көчөттүн эмесине. Чечти келет. Алдыда ушул күнөс кананы тамчылатып сугаруу, азыр жыйнап койгом дедиңиз, Буну бар жыйнап киргизип койдум. Эртең көчөттөрүм сатылгандан кийин эле кайра коюп, ошол тамчылатып сугаруу менен сугарам. Бул тамчылатып сугаруу жолу менен биз сууду үнөмдөйбүз. Анан биздин биогумустун сууларына бергенде сүзүп жибитип, ушул сууга эле аралаштырып берсек дагы бизге анча жеңилдик болот. Суу аркылуу, А бул пияздарды өзүңүздөр жейсиздерби ошондо? Ооба. Пиязды мына жер жөн эле турат да, бекер эле турат. Ошон үчүн пияз тигип койгом да, көктөп кеткен пияздарды тигип, мына күнүгө мына көкчөөнү кесип алып барып тамакка кошуп жейбиз да. Биз өзү биздин күнүмдүк тамактануу рационубузга ошол көк чөптөрдү кошуш керек экен да өзү. Анан бул гидропоника өзү мына ушул полкалар ушуларга ылайыкташтырылган, атайын гидропоника үчүн. Ушул жерлерге коюлабы алда, Ушундай болуп неме коюлат да. Жайды эконом кылат, анан мына жашыл чарба бириге бири салкындык берет. Түшкү да жеңилдетет экен. Түшкү да жеңилдетет турбайбы? Булар канча күн мурда отургузулган булар ошондо? Алдыга бир жума болуп калды.
Анан булар тирилеп өзүгө келип калды. Анан кээ кечээ күндөрү отургуздум да. Баары помидор окшойт. Баардыгы помидор, сортовой помидорлор. Бул пикировка кылган пайдасы бул турпакка стресс болуп бүтөт дагы. Кийин отургузганда клюнкасынан чыгарып эле отургузуп коет да, сразу эле күнүмдүк жашоосун кайра уланта берет да, стресс болбойт да. Башка помидорлордон 2 жума эрте пышканга мүмкүнчүлүк болот да. Жана жогоруда айткандай, булардын нукуралуулугу ошондой эле үрөөнү дагы өзгөчө, э? Үрөөнү ошо немелерден алабыз. Фирмадан алдырабыз, сапаттуу үрөөндөр. Эртең түшүмдүүлүгү дагы күздө жакшы болот да. Сапаты өтө сонун, даамы дагы бирдей болуп пишат. Магазиндерден без отказ болот экен. Урууга аз болот экен башка помидорлорго караганда. Салат бордовый болуп караса жакшы чырайлуу чыгат экен, кызыл болуп. Бирдей кызарат экен. Бир жагы ак, бир жагы кызыл болбойт. Курт түшпөйт, дарыланган уруктар да бар. Анда Чынар айым, сиз жана жогоруда айтып калдыңыз, ушул бул мал багытында дагы, фермердик чарбада ушул мал дагы багып жатыптырсыз, гидропоникада өстүрүлгөн буудай өнүмдөрү менен, ошондой эле азык дагы катары пайдаланып жатыптырсыз. Анда ушу малдарыңызды дагы көрбөйлүбү, жогу барып? Мен буудайды кызыгып калганым бир 2 жыл болуп калды. YouTube'дан, Instagram'дан көрүп, бир гана малдарга тоют болбостон, адам ден соолугуна дагы пайдасы өтө чоң экен. Биз баягы азыр климаттын өзгөрүшүнө жайыттар дагы такырга айланып, чөп тартыштыктары, жем тартыштыктары болуп атат. Ошонун себебинен малдарыбызга тоют катары пайдаланып атабыз. Анан мына жашыл согуну 8 сантиметрден 12 сантиметрге чейинги жашыл согуну сок кылып чыгарып ичип жатам өзүм. Өзүм менен катары эле бир 4-5 адамга эксперимент катары азыр ичире баштадык буюрса. Бул ден соолук үчүн пайдасы өтө чоң экен. Составында биз билгенде 70% хлорофилден турат экен да. Бул адамдын организминдеги ичек карындан башталат да, өзү баардык проблема, өт боордон башталат. Ошолордогу шлактарды бүтүн тазалап чыгарат экен да. Мен өзүм 20 күндөн бери ичип атам. Аябай сонун, мына баарда ныксырап эртең менен тургуң келбей алсырай бересиң го, алсыроо деген жок, энергияны көбөйтөт экен. Анан мен өзүм изилдеп YouTube'дан, Instagram'дан китебин алып окудум, ошолор боюнча айта кетсем, кандын составын тазалайт экен, холестеринди. Анан 12 витамин бар экен, аз кандуулукка жакшы экен, боорду тазалайт экен. Сахарный диабеттен отзыв жазгандар аябай көп да. Сахарым түштү, дарыларды пайдаланбай калдым, нормага келип калды деген. Бул өзү негизи өтө түйшүктүү иш да. Эми бир патнустагы будайды 12 күн карап анан кийин ичесиң да. Биринчи күнү будайды тазалап, жууп тазалап алып, анан 12 саат сууга салып коебуз. 12 сааттан кийин сууну бир сыйра жууп төгүп таштап, кайра 12 саатка сууга салабыз. 24 саат болот. 24 сааттан кийин сууну сарыктырып, вообще суу калтырбай контейнерге салып, бетин жаап ылык жерге коебуз. Ар 12 саатта жууп турабыз. Жууп, суун төгүп, кайрадан сууну сарыктырып коебуз. Ошону 2 күн кайталайбыз, 3 күн болот. 3 күндөн кийин 4-күнү мындай болуп калат. Немелери чыгып калат да. Тамыры менен өдөгө жөнөгөн шактары. Ошондо анан патнуска жайып, патнусторду биринин үстүгө бирини бастырып коюп, негизи мындай тамыры жакшы болот да. Ону дагы ушундай кылып эле күнүгө жуабыз. 12 саатта бир жууп, суун төгүп, кайта коюп алып киребиз. 5-күн дегенден кийин анан жарыкка чыгарабыз. Өзү мындай болуп, ак болуп көтөрүлүп, патнус көтөрүп калат да. Кийин анан ошол күнүгө 2 мал сугарып эле, суун төгүп, коюп кое беребиз ошол. Ошон үчүн көп түйшүүгө чыдабайт экен.
Ама менен келип эле соңун чыгарып берсем ичип кетип атышаттыр. Анан баягы жумуштагылар жумуштан кол тийбей калат да. Мен ушул чарбамды караганча эле мага дагы бир багыт болду да бул. Мен өзүм азыркы күндө баягы нитраттар менен, химикаттар менен тамактанып отуруп, ден соолук боордон жабыркагандар өтө көбөйүп атат, рак илдети көбөйүп атат. Ошол негизи эле органикага бүтүндөй өтсөк деп мен бардыгын чакырам да. Өзүмдүн тажрыйбамды бөлүшкөнгө даярмын, бекер эле. Бүтүн мөмө жемиштерден бери, жеген тамагыбыздан бери органикага өтүп, биринчи очередь биздин келечегибиз болгон балдарыбызга кам көрүшүбүз керек да бүгүндөн баштап. Кадырман көрөрман, сиздер Жашыл подкасттын кезектеги чыгарылышын көрүп жатасыздар. Биз ошол бүгүн Чынара Масалиеванын чарбасына, ошондой эле мына ушул гидропоникасын чогуу көрүп жатабыз. Чынара мына жогоруда айттыңыз, мынча климаттын өзгөрүшү менен тоюттардын дагы маселеси жаралып жатат. Нукралуулук маселеси дегендей, муну сиз короңузга уйларды байлап, ушуну менен берип азыктандырам, анын пайдасы жакшы экендигин жогоруда айтып өттүңүз. Эми көз чогуу кандайча берилет экен, уйларыңызга берип көрсөк, кандай берилет? Бул препаратыңызды 2 сыйырма бөлүп берем да. Экөө бир тоё ошондо. Анда коюмдуу болуп турбайбы бул, Сүтүнү көбөйтөт экен, малдын иммунитетин көтөрөт экен. Жалтыратып жакшына кылып коет экен да мага. Тамырлары сонун экен. Бул үзүлбөйт да, ойчулук менен. Мына жогоруда Чынара айым айтып өттү, кыштан чыкканда арыктап калышат эмеспи? Ал эми Чынара айымдын уйлары жайлоодо көк чөп жеп, Ошондой жалтыра баштады. Баштаган экен. Бул немеси аябай тамыраган мал үчүн тоюмдуулугу да жакшы экен, Ошондой эле акчанын дагы үнөмдөй турбайбы, Бул жемге пайда болот. 1 килограмм будайды 35 сомго алсам, бул жерде 1 килограмм будай 7 килограммга чейин, 5 килограммга чейин көбөйт. Ошондо 5 сомго туруп калат да, 1 кило жем. Азыр жем аябай кымбат болуп, мал караш кыйын болуп атпайбы? Саалат да бул сыйырлар. 7 литрден экөө сар кечкиси 15 литр. Мына гидропоника жегенден кийин көбөйдү да. Мурда 4 литр, 3 литр сүт алат элем. Эме бир малгысы сар кечкиси 5 литр болсо, азыр 15 литрге чейин көбөйдү да. Демек, ушул гидропоника же болбосо топураксыз өстүрүү ыкмасы бардык жагынан пайдалуу, анан ден соолук үчүн дагы, үй бүлөлүк кирешээ үчүн дагы Пайдалуу.